Менде суроо. Кимиңер жооп бересиңер, эмнеде экөө мылжыңдап күлүп отурасың, 2 жаш бала. Мен көрдүм, мунду сүйлөп атканда аябай күлдүңөр да экөө. Күлө турганда учур келет, ыйлай турганда учур келет. Биринчи фаза бүтүп атканда ошол эле көчөгө биздин мэриянын өкүлдөрү барып айтылган, өкүлдөр тарабынан айтылган заборлоруңуздар жылдырышыңыздар керек. Муниципальный жерде турган заборлорду алып, ошол жерге биз тротуар салалы деген оюбуз. Анан иним мен сага предупреждаю, сен андай күпүлдөбө. Башка жерде күпүлдөбө. Бул жогорку кеңеш. Мен өзүңүз сыйлап алсаң, бизди сыйла. Сыйлаган келбесе сыйлатып алам. Булар сыйлатпаса мен сени сыйлатам. Сөзсүз. Анан азыр бул жигит да вице-мэр мыйзамды аябай жакшы окуйт экенсиң, жакшы билет экенсиң, кесибиң юрист бе? Эми биз 2 метр жер, короонун алдындагы жерди аукционго коесуңарбы? Ошондой деп сунуш айттың да дастандала боюнча. Акылдуу боло бербесең эле. 2 түрү бар. Аукцион. Аларды бизге эмне үйрөтүп атасың? Отуруп алып эле өзүңөр ашыкча сүйлөп. Эч кимди үйрөткөн жерибиз жок. Айтып атпайсыңбы? Мен дастандала арызга жооп бердим. Дагы кайша айтып атасың? Эми бияктан чынын айтканда мындай болуп атат да, урматтуу депутаттар. Ачыгын айтыш керек. Бенде ошол Шүкүрөвөдө Элмурза Ракиевичтин үйү бар. Бар. Ошол себептен азыр мынакей ошо үй жөнүндө сөз болуп атат. Биз айтып атабыз, үйлөргө тийген жерибиз жок, болгону заборлорду гана алып атабыз. Биз муниципальный жерди бошотуп берүүсүн гана суранып атабыз. Иним. Мен айттым го мен үйүм бар деп. Сен эмне жаңылык кылып айтасың? Мен дагы айтайын, мен үйүм бар ал жерде. Сен ошо менин үйүмө кол салып атасың. Сиздин үйүңүзгө кол салган жерибиз жок. Вице-мэр. Бул мени баягы колхоздун методу менен элге ачык жарыялаган. А жерде менин үйүм бар. Шүкүрова 166. Дагы эмне деп айтайын сага? Аны эмне жарыялап атасың берип отуруп алып? Могун бир жашың канча да сен? 34-тө. 34. Биз ойлойбуз, жаштар келсе, жаштар баардыңлар деп. Момундай жаштардан коркуш керек. Не өзүң келип калдыңбы? Бизге үйрөтө тургандачы, биздин жашоону өтүп алгын сен. Каяш айтышып отурасың жерде? Кичине маданиятыңды жогортсоң, каякта келип каякта отурганыңда билип алгын. 34 жаштагы жигит колуңан келсе азыр туруп менден кечирим сурап кой. Эгер келбесе бала, мен сага угроза эткеним жок, ол сөзүң жөн калбайт. Элмурза Ракиевич, катуу айтып алсам кечирип коңуз. Ошо сиздерди биз сыйлайбыз. Ошо сизден кечирим сурап атам. Кечирим сурап атам сизден. Кечирим. Мен сизден улуу катары атам менен тең киши катары сизден кечирим сурайм. Уруксат берсеңиз.